Биринчиси Маймактагы ушул сөз болуп курулуп аткан сунуш нефтине кайра иштетүү. Бул эми стратегиялык дагы мааниси, социалдык да, саясий мааниси дагы. Эки республиканын ортосунда турган бир чоң курулуш болот. Мына ушул маселени инвестор табасыңарбы, республиканын өзүнөнбү? Бул маселени колго алып ушуга жардам бериңиз. Экинчи деп жазыңыз. Абдан бир чоң маселе бул илгертеден эле талас өрөөнүндө климатка байланыштуу, же жаңыдан курулган суу сактагычка байланыштуу кысылчанын өнүмү, анын каттуулугу жогору болот. Бул практикада көргөн, анализден өткөн нерсе. Бирок мына ушул губернатордун койгону ушу кысылча айдоого өтүү жөнүндө чоң маселе болуп атат. Бул абдан жаңылык дагы, бул керектүү дагы. Эми уй деле байып кетет да. Муну жер деле байып. Мына 30 жылдан бери айдап атабыз бул жакты, убайын көрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Эми жерине деле ушундан Азастан эми көрүнүп атат, түшүм төмөндөгөнү. Ошондуктан ушу кысылчанын маселеси көтөрүлүп аткандыктан Орловкадагы Агдөбөдөгү 20 жылдан бери курулуп бүтпөгөн кат завод бар. Эгерде кантты айдоо аянты көбөйтүлүп элге жакшы жардам кылам десеңер, ушул кант заводун иштетип бергиле. Мунун 90% бүтүп калган. Бар болгону жанагы айрым заводдун тетиктерин оңдош керек, табыш керек. Эми Кыргызстанда Кудайга шүгүр техниканы билген адамдар көп. Ушуга жардам берсеңиз. Эми үчүнчү деп коюңуз. Мына Ысык көлдөгү сыяктуу талас өрөөнүндө илгертен эле алманын өсүшү абдан жакшы. Мына ушул маселени да абдан жакшы көтөрүп атат да. Мына бул 100 жылдын ичинде түшүм бере турган көчөттөр бар экен. Мына ушул илгерек алманын согун чыгара турган, виносун чыгара турган заводубуз бар болчу, Кумарыкта. Мына ушул Советтер Союзу кулаганда завод кошо кулаган. Эми ошондо алманын бардыгы талада калган. Жана күшүлдөгөн эле уй жеп калган. Эми ушул чоң маселеге эгерде жана кысылча сыяктуу бир элдин ушул дыйкандарыбыздын бир эмгегин жогору баалайбыз десеңер, мына ушуну эске алсаңар. Бул өзү анчалык деле бир 4 этаж, 5 этаж болбойт экен. Бир узун эле бир жөнөкөйлө тамдын ичинде виносу чыгарып, соктору чыгарып атыш. Ушуну эске алсаңыз. Маймак жөнүндө айттыңыз. Туура, Маймакты кече Кара Бурада да көтөрүштү. Маймак деген сез бар болчу. Эркин экономикалык аймак болчу. Маймак аймак болчу, аймакты биз жок кылган биз болгонбуз. 2015-жылы, 16-жылы башында мыйзам келип, Маймак менен Нарын сезди биз жоюп салганбыз. Анткени бир дагы фирма катталган эмес, Маймак сез иштеген эмес. Анын кармонун кажети жок деген чечим келип өкмөттүн болсо. Бирок бүгүн ЭАПка киргенден кийин кайта сез ачсакпы, ошол жеңилдик болот. Эми башка Казакстан менен да Орусия менен дагы мамлекеттер ЭАПтен алганда кандай болот? Бунун муктаждыктарын азыр карап жатабыз. Мен кече ошо маймактыктар дагы чоң маселени коюшту. Маймак убагында ПГТ болчу. Поселок городского типа деген болчу. Шаар түбүндөгү поселок болчу. Азырчы? Азыр поселение бар арды. Поселенияда же алардын жери жок. Үлүш жери жок. Эки тоонун ортосунда аңылдаган шамалдын арасында отурат. 60% маймактыктар бүгүн Казакстандын атуулуна алып алган. Дагы 5 жылдан кийин Маймак Кыргызстандан Казакстандын жери болуп калат. Анклав болуп калат. Биз ошого жол берип атабыз да. Мен бул маселени көтөргөн болчумун. Маймак керек болсо өздөрүнөн ошол жерге Казакстанга биз Луговойдо 60 километр темир жолду казактардан алып, Маймактагы 17 километрди казактарга берип койбуз. Бул казактардын станциясы болуп калган. Мына ошол ал кезде ушул өкмөттөр арасында чечим экен, мен буну такайлап көтөрүп келатам. Анан эң негизги маселе, мен Маймакты
чек арага чектеш деген макам берди деп атам да. Бул макамды алган айылдар маселен Ош областында, Жалал Абадта, Баткен областында көп приграничный айылдар деп коет да. Булардын өзгөчө макамы болгондон кийин буларга өкмөт тарабынан ар бир айылга 1 миллиондон 3 миллионго чейин жардам иретинде акча каражаттар бөлүнүп берилет. Анан гранттарды тартканга биринчи кезекте буларга биринчи орун берилет. Биринчи гранттар ушуларга келет. Анан эл аралык уюмдар менен иштеген жок, ошондой макам алып берүү боюнча киргизген өкмөткө жакын арада буга Маймакка өзүнчө макам кайы болот. Чек арага чектеш аймак деген ал макамды алып берүү жаңы. Анан экинчи, сиз айттыңыз могу Кызылча заводу куруу боюнча депчи Орловкадагы заводдун тагдырын мен былтыр эле көтөргөм да. Тилекке каршы 90% бүтүп калды деп өзүңүзбү? 90% уурдалып кетиптир. Жок. Аны Акаев да келип ачкан, Бакиев да келип ачкан. Но картофельный заводга барбаган премьер-министр калган жок болуш керек. Ким келсе деле ошого барат да. Иштетебиз деп. Кана иштеген? Кана завод иштеген? Жок. Маймактын кант заводу азыр Министерство финансы аукционго чыгарып, 2 жолу аукцион болуп өтпөй калды. Сатып атат. 216 миң ушундай доллар болуш керек. Менде маалымат бар болчу мен. Анан бул жерден тетиктер эскирип кеткен экен, тоноп кеткен экен. Анан болгону жанагы майдалай турган барабаны аябай жакшы сапаттуу барабан дешет. Ошону казак туугандардан сурап келген кишилер болгон экен. Ошону алмаштырып алсак болобу? Мунукун барабаны ушул Украинадан чыккан барабан экен. Ал абдан сапаттуу экен, кореялык эмес экен. Анан завод атасы. Заводду мен башка жол менен, Орловкан завод эмес, мен бул жакка келердин алдында президентте жанагы аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча чоң жыйын болуп, ошондо аймактарды өнүктүрүү боюнча тапшырма берилген. Ошондо Кыргыз Орус өнүктүрүү фондун аябай мындай катуу сын калганда, мен ага чейин эле фракция жыйында Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун жетекчилигине аябай катуу сын калгам. Силер бул акча берилген, акча 500 миллион доллар акча берилген. Кыргызстандын ЕЭПке киргенине Орусия тарабынан жардам иретинде берилген. Мына ошол жардамга берилген акчаны силер 1 жыл кармап турдуңар да пайда көрдүңөр. Аны эч ким билбейт. Бирок ошол 1 жылдан кийин бергенде силерге жалаң эле Байболов, Бабанов окшогон байлар алып атат. Эмне үчүн эл албайт? Эмне үчүн элдерге бербейсиңер? 4% 15 жылга. 4% 15 жылга. Мага кат жазып берди. Мен алдында мына каты турат. 15 жылдык мөөнөткө берилет экен. Срок кредитов повышен 15 жылга чейин узартылыптыр. Годовой немеси 7%дан 4%га чейин кыскарды дейт. Анан мага өзү келип Эрик Асрандиев айтты, мага таблицасын берди. Рыскелди Черновекович. Мына 781 долбоор каржыланыптыр. Ага кеткен акчанын суммасы бүгүнкү күндө 256 миллион. Түз каржылоо бир 100 миллион болгондо 150 миллион доллар акча бүгүнкү күндө турат. Эми ошол акчаны кимдер алды? Мына менде колумда таблица. Кайсы жердин, аймактын, тармактын балдары ушул Орус-Кыргыз фондунан акча алып, бизнесин куруп, завод, фабрика кылып иштетип, элин дагы, өзүн дагы мамлекетте багып атат. Чүй областында 115 долбоор өтүптүр, акча алышкан. 245 Бишкек шаарында, 82 Ысык Көл областынан, 123 Жалал Абад областынан, 124 Ош областынан, 40 Баткен областынан, талас 23 эле долбоор киргизген, ошону алганда. Мына таластык ишкерлер алган эмес. Завод, фабрика курам деп аракет кылган эмес. Ана мен өнүктүрүү фондунун жетекчиси Эрик Асрандиевди чакырып ошол аймактарды өнүктүрүү деп жарыяланды. Мен жерлерди көрөм, чүйдө кайра иштетүүчү ишканалар бар. Таласта сүт заводдон башка эчтеке жок. Эки президент барып ачып, анан качып кеткен, эчтекеси жок калган картошка заводу бар, анан Кызылча заводу бар, алар иштеген эмес. Ушул жака бир эт комбинатын курсак, логистикалык центрлерди курсак десем, ал келди, ушуну мен чечип берейин, ошо жанагы таластын ишкерлери менен жолугуштуруу иштеп дедик. Анда мен айттым, аларды биякка чакырбайлы, биз жерине барайык, ошол жерде жаңы ачылган драма театр бар, ошол жерден бизнес форум өткөрөйүк. Таластын мен деген, коммерция кылам деген, же болбосо ишкана ачам деген,
бизнесте мындай көзүн тапкан жигиттер менен сүйлөшүп бизнес форум өткөрөйүк дагы, сен бир 10-15-20 долбоорду өткөрүп бер десең, мен өзүм башчы болуп кредиттик эксперттердин баарын алып берейин, ошол кредиттин шарттарын, анын пайыздык үстөктөрү кандай төлөнөт, кандай ыкмада, кандай нерселерге артыкчылык берилет, долбоорду кандай кылып жазыш керек. Эми бизде кредит алсаң эле коркот да, банкрот болуп үйүм залогу канча экен, аны тиги канча депчи. Мен карап көрдүм да, эң эле көп бул алган кредиттердин 54 миллион сом 323 долбоор өтүптүр. Бул агропромышленный комплекс, переработка, производство сельскохозяйственной продукции. Мынакей сиз айтып аткан эмелерчи 323 ишкана ачылыптыр. Айыл чарба продукцияны иштетүү боюнча. Өнөр жайлары боюнча 256 63 миллион доллар алышыптыр. Энергетика жана чакан кестерде куруп атпайбы? Ошолорго 9 долбоор өтүптүр, 12 миллион долларга каржылоо ачылыптыр. Тоо кеништерин боюнча разработка 4 миллион доллар алыптыр, 17 долбоор өтүптүр. Туризм боюнча, өнүктүрүү боюнча 26 миллион алышкан да. Бизден таластыктар катышкан эмес. Мен азыр алып келем. Марат Молдошмет өткөндө сүйлөштүм. Ал макул болду. Бүт ошол жанагы Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчилери, эксперттер бар ушул жерге келишет. Бардыгын ушул жерден көргөзүп беришет. Кайсы жерде кандай ишканалар ачылды, кредит алып, бүгүн кандай иштеп, кандай пайда табып жатат. Мен сүрөттөрү менен берди. Эми көрүп алып аябай кызыктым да. Мен өзүм бизнести билбейм. Чын айтайын да, тишимди өтпөйт. Бизнестен корком. А бирок бар да бизден жигиттер. Мына ушул жерден сүрөттөр менен жүрөт да, мынтип эмнелерди салган, кандай иштеп атат. Толтур ушулардын баарын келип өнүктүрүп бересиз деди. Кант заводунун жана немесин айттым, анан алма өрүк жөнүндө айттыңыз да. Маймакта сайыз кезинде курулуп, анан кийин иштебей калган консерва заводу турат. Линиясы бар даяр. Линиясы бар даяр. Ошол Талас районунан экен, Жумалиев Иман деди го дейм. Ошол сатам деп атат да бир. Мен 200 000 доллар болсо, ушундай болсо бердим дечи. Мен ошондо сунуш киргизип атам. Биз азыр ошону бир ишкер алып туруп, анан ошону өзүнө эле көрөөгө коюп туруп, кредит алып туруп иштетсе, ал даяр. Даяр. Мына Бакайтада эмне көп, кара өрүк көп, Таласта эмне көп, алма көп, Кара Бурада эмне көп, бурчак көп, Манаста эмне көп, болгарский көп. Бизде көп да. Мына ушулардын бардыгын биз Түркияга немен жөнөтүп атпайсызбы бурчакты. Түркиялар ошол жерден эле эчтеке кылбай эле биздин бурчакты үйлөп тазалап коюптур эле, фасовка кылып эле Кипрга 2 доллардан сатып атпайбы? Сербияга, Боснияга, Герцеговинага кетип атпайбы? Ошону ушул жерден иштетсек, ишкана ачылса канча деген жумушчу орундар болот эле, салык түшөт эле, экономикасы өсөт эле. Анан Кызылча заводун дагы сүйлөштүм. Ошол Кызылча заводу боюнча бир долбоор болуп турган болсо, азыр көп деди дүйнө жүзүндө мини сахарный заводдор толтура деди да. Пожалуйста, ошондой Таласта ишкер бар болуп турган болсо, мен аны каржылап берем деди. Ошол заводду ачып, бизде тиги маймак алып барып тапшырып, анан кийин тиги Кайыңды канттан сахар албай эле ошол жердин өзүнүн складтан эле алып барып өткөз дагы сахарыңы алып кете бер. Кызылча да сиз айткан туура, жердин баары арыктап бүтүп баратат. Маселен тиги Кара Буранын жери жанагы кашаң аттардай болуп калды да. 1 гектарга 1 тоннадан берсе берет, бербесе бербейт. Эптеп ошо менен жамбап атат да.